Бүгүн Кызылкая шаарында Республикалык мекенди коргоочулар коомдук бирикмесинин кезектеги аскерге чейинки даярдык каанасы ачылуу алдында турат. Бул каана өлкө боюнча 26-чы каана болуп саналат. Белгилей кетсек, аталган бирикме дарканаларды жаштарды мекенчилдикке, патриоттулукка тарбиялоо максатында ачып келет. Жаштарды келечекте мекенди коргоого даярдоо, жоопкерчиликке жана коопсуздук эрежелерине үйрөтүү максатында ачылган АЧД каанасы номер 10 Аркадий Гайдар атындагы орто мектепте жайгашты. Ачылыш аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, коомдук бирикменин мүчөлөрү, шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетекчилиги, мугалимдер жана жергиликтүү тургундар катышты. Бүгүнкү иш-чарага Республика мекен коргоочуларынын коомдук бирикмесинин Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облусу координатору полковник Мати Ибраимов, Мамат Сабыр Райымбекович, Жалал Абад облусунун өкүлү полковник Ерматов, Кимсан Токоевич катышты. Баткен согушунун ардагерлер кеңешинин Кызылкая шаардык төрагасы катышты. Кызылкая шаарынын вице-мэри Бабаев Ильясбек Давранбекович катышты. Ошондой эле Кызылкая шаарынын билим берүү бөлүмүнүн башчысы Дүйшеева Жипаргүл Мамасалиевна катышты. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин ысымына арналган каана Республикалык мекенди коргоочулар коомдук бирикмесинин колдоосу жана ардагер аталардын жакындарынын демөөрчүлүгү менен ишке ашты. Биз ушул Гайдар атындагы мектепке өз үй бүлөбүз менен демөөрчү болуп, ушул кабинетти ачышка өз салымыбызды коштук. Мындан ары дагы башка ата-энелерди, ошондой эле окуучуларды патриотизмге тарбиялоо боюнча ушундай кабинеттерди ачышка дагы бир жолу чакырып кетемин. Канын жанын ушул жактан берип келген аталарыбызга дагы бир жолу таазим этебиз. Алардан калган азыркы өсүп келе жаткан балдарды ошол аталардын жолун жолдоп, элини, жерини, мекенди сүйө турган балдарды каалап, аларга дагы тилектерибизди айтып кетебиз. Жаңы ачылган каана аскердик даярдыкка керектүү жабдуулар менен камсыздалып, окуучулардын билим алуусуна ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Мектеп жамааты мындай колдоонун мааниси чоң экенин белгиледи. АЧД сабагынан сабак берген мугалимибизди колдоп, ушунчалык демөөрчү болушуп, бизге кабинетибизди жасап берди. Чоң рахмат аларга, иштерине ийгилик. Дайыма биз менен тыгыз байланышта болуп турса, биз жаштарыбызды туура тарбия берүү, биздин максат аларды мекенди коргоо үчүн тарбиялашыбыз керек, уул кыздарыбызды. Республикалык мекенди коргоочулар коомдук бирикмесинин төрагасы Ишанкулов Жайлобой Газбековичке коомдук иштерге кошкон зор салымы, мекенчилдиги, эл үчүн кылган үзүргүү эмгеги жана жаш муундарга көрсөткөн үлгүлүү тарбиясы үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Аталган бирикменин демилгеси менен буга чейин Кызылкая шаарындагы 3 мектепте да аскерге чейинки даярдык кааналары ачылган. Мындай кааналар жаштардын мекенчилдик сезимин бекемдеп, аларды тартипке, жоопкерчиликке жана мекенди коргоого даярдоодо маанилүү роль ойнойт. Назгүл Абдрахманова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.